Чекирова Гүлзар Таганбековна. Мен ушул жакка өзүм Кызыл Уран айылын Токтогул районунун Кызыл Уран деген айылынан болом. Бул Ичке Сай айылга келин болуп келгем 99-жыл. Ушул жакка келгенден бери ошо азыр кайнем өтүп кеткен, кайнем бар кезинде ошо кийиздер жасачык, ала кийиздер жасачык, шырдактар жасачык, өрмөк сокконду үйрөткөн, өрмөктөр сокчумун. Боз ийдин тизгичтерин сокчум. Ошо жайлоого барганда, жайлоого чыкчумун да тогоч. Ошондо ошол жакка алып барып алып, бош убактымда ошолорду сооп келчим. Азыр ошо бизде жүн чыгарган аппараттар жок. Азыр эми бош бизде ошондой аппараттар болсо, тыткан аппараттар болсо, ошо жүндөрүбүздү азыр ошо койлор кыркылган эле жерде калып кетип атпайбы, талаада элечи. Азыр жүндүн эч эмеси жок болуп атат да. Ошо кийиздер жасайт элек, шырдактар жасайт элек. Сиз мисалы үчүн кайненеңиз үйрөттү деп атпайсызбы? Ага чейин кыз кезиңизде үйрөндүңүз? Жок, кыз кезимде андай нерселерди кылчу эмесмин. Бул жерде бир кемпир апабыз бар эле, кошуна, ошол үйрөткөн да мага, Айтыл апам үйрөткөн да. Ошо мындай кылып согосуң, бул жерин мындай кылып неметесиң деп, ошо боз ийдин тизгичин сокком да, ошондон үйрөнүп. Эми ошондой иштер болсо, мен бир көргөндү сразу эле илип эметип кетем да, үйрөнүп кетем бат элечи. Андан бери бул эжем менен иштешип келатабыз. Ошо кийиздер жасап, мондой эмелер жасап. Айтилова апа ошол өрмөк сокконду үйрөткөн экен да? Айтилек апа. Азыр өтүп кетти ал кемпир да. Ошол апаман үйрөнгөм да мен. Фамилиясын билбейсиздерби? Айтилова. Каракожоева Айтилова. Быйыл ошо жакында эле өтүп кетти. Бу жерде Жолукчанын кайненеси да. Ошол жасаган жумуштары бар. Ал да ошо апабыз да тондорду тикчи, ишти кемпир болчу. Ошондон үйрөнгөм. Өрмөк согуп атасызбы? Жок, азыр соккон жокмун. Анан эме сокчук, чийлерди сокчум. Чийлер терип келип алып, жанагы узун боз ийге калай турган чийлерди да ошо апам үйрөткөн да магачы. Ошо жаңы келин болуп келген кездерде ошондой иштерди аябай кылчу элем. Бүгүнкү күндө азыр кийиз менен иштеп атасыз. Ооба.